Акылдуу улак. Илгери бир убакта байлыгы ашкан бай болуптур. Ал ар дайым жаз алды менен жаздоого көчүп чыгат экен. Ал жердин оту түгөнгөнгө андан ары көчүп жөнөйт. Ошондо анын эски конушунда бир козу менен улак адашып калыптыр. Улак козуну жетелеп, башы оогон жакка кетип баратса, жолунан дагы бир адашып калган музоого кезигишет. Анан козуга музоону жетелетип, өзү айдап алат да андан ары жол тартышат. Жолдо бара жатып, жолборстун терисин таап алышат. Аны музоонун үстүнө жаап коюшат да андан ары жолун улап, ээн талаада кыламык жааган кар менен келатышса, жолунан бир кепе көрүнөт. Кепенин сыртына музоону байлап, козу менен улак ичкериге кирип барышса, ичкилик ичип жыргап отурган жолборс арстан, аюу, карышкыр, түлкү жана башка жырткыч айбандардын үстүнөн чыгышат. Ассалому алейкум мырзалар деп улак менен козу салам беришет. Ва алейкум ассалам, келгиле меймандар дешкен жырткычтар, бизге өзүнөн өзү эт келди, ысылыкка дешип сүйүнүшүп, тигилерди жылуу кабыл алышат. Төргө өткүлө, мындай чыксаңар дешет. Улак дароо түлкүнүн алдына барып отурат. Козу болсо төргө өтөт. Анан тигилер меймандарга ичкиликтен куюшуп, бир-экиден тартып жиберишип, ырдап, жыргап отурушуп, бир кезде түлкү: улак балбан бир күндүк, козу балбан бир түндүк деп ырдайт. Алар сыртта байланып турган жолборстун терисин жамган музоону байкашпайт. Анда түлкүнүн ырын жулуп алган улак: түлкү балбан биз талпагыбыз, түлкү балбан биздин талпагыбыз, аюу балбан биздин тамагыбыз, жолборс балбан биздин жамынчыбыз деп ырдап калат. Түлкү коркуп кетип эшикке чыкса, үстүнө жолборстун терисин жамынып музоо турат. Ал кайрылып кепеге кирбей качып жөнөйт. Анан улам бирден билинбей жылып чыгып, баардыгы качып кетет. Эң артында жолборс да качып жөнөйт. Улак, козу, музоо үчөө калган бозону калтырбай ичишип, андан ары жүрүп кетишет. Алар жол жүрүп келе жатышса, жолунан бир чоң терек көрүнөт. Ошол жерге түнөп кетиш үчүн улак теректин башына чыгат, козу ортороок жерине чыгат, музоо бир жагына зорго илинип турат. Эмки сөз баягы качып чыккан жырткычтардан болсун. Алар качып отуруп бир жерге келишет. Анан чогуу отурушуп, кой, качпайлы, уят деп кеңешишет. Бирок аларга ишене бербеген жолборс баардык жырткычтарды куйругуна байлап алып, анан кайра жөнөшөт. Алар изди кубалап жүрүп отурушуп, баягы козу, улак, музоо илинген терекке жетип, асманды карабастан теректи айлана беришет. Бир кезде музоонун колу талып кетип, мөө деп өкүргөн боюнча жерге кулап түшөт. Ошондо терекке чыгып отурган козу менен улак: чоңун карма деп кыйкырып жиберишет. Мурда коркуп калган жырткычтар алды-артын карабай качып жөнөшөт. Жолборстун куйругуна байланган беркилер сүйрөлүп жүрүп өлүшөт. Ал эми жолборс өзү араң качып кутулат. Ошентип козу, улак, музоо аман эсен